Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин кабыл алынганына 25 жыл толду. Өлкөнүн негизги 3 атрибутунун бири болгон герб 1994-жылдын 14 январында Жогорку кеңештин токтому менен кабыл алынган. Анын авторлору Асен Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Герб кандайча түзүлгөн жана качан кабыл алынган? Гербтин авторлорунун бири запастагы милициянын генерал-майору Садырбек Дубанаев мамлекеттик белгинин түзүлүшү жана кабыл алынышы тууралуу төмөндөгүлөрдү айтып берди. Көптөгөн жарандардын оюна кантип милиционер көркөм чыгарма тартышы мүмкүн деген ой келет. Мамлекеттик белгини түзүү сынагын жарыялоо учурунда мен бир убакта Нарын облусунун Атбашы районунун Ак Моюн округунун атынан легендарлуу парламенттин депутаты болчумун. Сүрөтчү Асен Абдраевди өзүмдүн кабинетиме чакырып мамлекеттик гербти түзүү сынагына катышуусун сунуштасам, ал буга күмөн ойлорун айтып, республикада белгилүү сүрөтчүлөр бар болсо, биз алар менен күч сынаша алмак белек деп жооп берип койгон. Мен болсо өчөрлүгүмдүн айынан аны сынакка катышууга макулдугун алгам. Гербти түзүүгө толугу менен 2 жыл кеткен. Мамлекеттик герб боюнча комиссияга легендарлуу парламенттин 21 депутаты кирип, төрагасы белгилүү жазуучу Казат Акматов болгон. Туубуз Жогорку кеңеш тарабынан 1992 жылы 3 мартта ал эми гербти талкуулоо 2 жылга созулуп, 1994 жылы 14 январында кабыл алынган. Республикадан жалпысынан 2234 гербтин эскизи келген. Конкурстук тандоодо Кооператив атындагы улуттук сүрөт музейинде өтүп, бардык эскиздер жалпы сыноо үчүн илинген. Биз Асен Абдраев менен геральдика боюнча бардык китептерди окудук, башка өлкөлөрдүн символдорун изилдедик. Бардык талкууланган ойлорду сүрөтчү кагазга төшөргөн. Башында негизги көркөм компонент катары бүркүт болчу, колунда найза кармаган бүркүт, боз үйдүн түндүгүн же көкөр кымыз үчүн териден жасалган буюм кармаган бүркүт. Булардын баары биз тараптан кайра жокко чыгарылып, Атбашы жана Кочкор районунун аксакалдары эскиздик долбоорду көрүп, түндүк гербтин композициясынын астыңкы бөлүгүндө болбошу керектигин байкашып, аны үстүнө жайгаштыруу керектигин билдиришип, эл арасында түндүгүң түшкүр деген урушуу сөзү бар экендигин, ал эми бүркүт менен найза биздин композицияга агрессияны берерин айтышкан. Тынчтыкты сүйгөн бүркүттү тартууга аракет кылуу менен биз ак шумкарды тартууну чечкенбиз. Өзүбүз ойлонбостон эле легендарлуу Манас атанын ак шумкарын тартканыбыздан кийин түшүнгөнбүз. Шумкардын артында улуу тоолорубуз, ала тоо тартылган көлдүн жээгинде өскөнүмө байланыштуу сүрөттө ысык көлдү тартууну айткам. Сүрөтчү эскизде Аруба Кыргызстан жазууну тарта бергендиктен 1993 жылы кабыл алынган Конституцияны көрсөтүп, Кыргыз Республикасы жазуусуна өзгөртүүгө Асейин макул болгон. 1992 жылы бир нече олуттуу эскиздердин долбоорлору иштелип чыгып, легендарлуу парламенттин депутаттарына сыноого алып барган учурда сүрөттө Манастын шумкарын көрүшүп таң калышкан. Алар бир гана тоолордун үстүндөгү мусулмандардын белгилерин жактырган эмес, жана кыргыз гербинде биздин жерди жылыта турган тоодон чыгып келе жаткан алтын желелүү күндү көргүлөрү келип, тартылган тоолор менен көл сынга кабылып, тоолор жасалма болгондой көрүнүп калгандыгын жана айсбергке окшоштугун, ал эми көлдүн түсү биздин көлгө окшошпой калгандыгын билдиришкен. Сапардан келген соң мен депутаттардын ой пикирин айтып, бир эскиздин долбооруна токтолуп, ошол боюнча иштемей болгонбуз. Биз иштелип чыккан эскиздерди көп кишилерге көрсөтүп, алардын сын пикирлерин угуп, идеяларын топтоого аракет кылганбыз. Эскиздер Асен Абдраев жетектеген сүрөт мектебинин жамаатына, мен башкарган облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин сынына койгонбуз. Мен эскиздерди ички иштер министрдин коллегиясына дагы талкууга коюп, ошол учурда генерал Бобель сунуштарын беришкен. Эскиздер легендарлуу парламенттин депутаттары дагы бир нече жолу талкуулашкан, деди автор. Дубанаевдин айтуусунда гербтин алгачкы вариантында канаттары жайылган шумкар чагылдырылып, ал мамлекеттин эркиндигинин белгиси катары сыпатталган. Канатын жайган Манас атабыздын ак шумкарынын сүрөтүнөн ысык көлдүн нары жагында жайгашкан, ала тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндөн, тегеректин 2 капталынан орун алган пахтанын жана буудайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн турат. Ортосунда ысык көл суусу, ала тоонун аскалуу бийик кырка тоолору тартылган. Кийин гербтин чекесине буудай менен пахтанын сүрөтү кошулган. Үстү жагына Кыргыз, астына Республикасы деп жазылган. Герб 4 негизги элементтерден турат. Ала тоо, ысык көл, ак шумкар жана буудай менен пахтанын сабы менен башынан турат. Кыргыздарда 7 саны өзгөчө мааниге ээ болгондуктан гербтеги ала тоодо 7 чоку тартылган. Шумкардын канаттарында 7 бөлүк бар. Гербтеги негизги түстүн көк экендиги Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү экендиги менен түшүндүрүлөт. Аталган уюмдун түсү көк түстө. Булак барометр чекиткейжи.